Жалал Абад шаарынын мэриясы милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жакшыртуу, алардын кыймыл аракетине көзөмөл жүргүзүү, функцияларын калыптандыруу, жеке коопсуздугун чыңдоо жана ар түрдүү мыйзам жана укук бузууларга жеринде баа берүү тартибин бекемдөө максатында 40 даана боди камера, 40 даана планшет алып берди. Ал үчүн шаар казынасынан 7,2 миллион сом бөлүнгөн. Жалал Абад шаарынын аймагында санариптик долбоорду ишке ашыруу максатында 50ден ашык камералар коюлду. Алардын камера түрдүү функциялары бар, акылдуу камералар деп коет. Адам жүзүн аныктоочу 360 градус айланма камера жана транспорттук и стационардык. Бүгүнкү күндө көп жардам менен кылмыштар ачылып атат. Даже кылмыштын алдын ала иштер көбөйүп атат. Ошондой эле Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан санариптик долбоордун алкагында боди камералар берилди. 40 даана боди камера, 40 даана планшет. Жалпы 7 миллион 267 миң акча каражаттар бөлүнүп, бүгүнкү күндө аймактык тескөөчүлөргө таратылып берилип, кылмыштын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо толук кандуу иш жакшы жүрүп жатат. Эске салсак, өткөн жылы Жалал Абад шаарынын мэринин демилгеси менен шаар бюджетинен 5,5 миллион сом бөлүнүп, шаарда 48 жайга адамдардын жүзүн тааный турган камералар орнотулган.